Алчыбай Туралиев атындагы орто мектебинин 4-Б классынын окуучуларынын кайтарым байланыш сабагы. Тема китеп окуу жана баркырай билүү. Сабактын максаты китеп жөнүндө маалымат алабыз, сөз байлыгыбыз артат, келечекте эл журттун керегине жараган толеранттуу инсан болууга тарбияланабыз. 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнү. Балдар майрамыңар менен куттуктаймын. Ким китепти окуй билсе күнүгө эки дүйнө жарык берер ишине. Андыктан балдар талыкпастан китеп окуйбуз. Бүгүнкү сабагыбызда улуу жазуучубуз Алыкул Осмоновдун китепти сүйөрүн айтып берейин. Китепти сүй баркын бил, китептин көп акылы. Ким китепке дос болсо, ал ошонун жакыны. Сүттөй таза тилеги, деңиздей кең талабы, көктөй тунук акыйкат, анын ар бир барагы. Талайдын жолун көрсөтүп, чакырып турат келчи деп, арамдыктан тазалап, жакшылык ээрчитет. Мен силерге балдар китептин келип чыгуу тарыхы жөнүндө маалымат берип кетейин. Китептин келип чыгуу тарыхы эң байыркы мезгилдерде маалыматты жеткирүү үчүн ооз эки түрдө болгон. Китептин алгачкы тарыхы байыркы адамдарда жазууну таш бетине, дарактын кабыгына, ылайдан жасалган ар кандай нерселерге, кийинчерээк металлдын түрлөрүнө жаза баштаган. Жада калса жаныбарлардын дагы терисине түшүрө баштаган. Байыркы Египетте жазуу үчүн папирус колдонушкан. Жазма китеп даярдоо биздин заманга чейинки 7-кылымда Египетте башталган. Алгачкы басма китеп 11-кылымда Кытайда пайда болгон. Китеп окуу эрежесин эсибизде сактайбыз балдар. Китеп окуганда көздөн китепти 30-40 см алыстыкта кармайбыз. Отургучка отуруп алып китеп окуйбуз. Тамактанып отурганда китеп окубайбыз. Себебин билебиз, а балдар? Китеп окуп жатканда жарык сол тараптан тийип турганы көзгө жакшыраак. Бейтаныш сөздөргө туш болгондо, бирөөгө сүйлөп жаткандай катуу үн менен кайталап окуйбуз. Бат окуганда түшүнүү кыйын болсо, анда жай окуйбуз. Китепте жазылган жер, суу аттарын сөзсүз картадан издеп карайбыз. Күндөлүгүңүзгө окуган китептериңиздин аттарын жазуу менен бирге автордун аттарын кошо жазыңыз. Китептин барагын күтөбөйбүз. Силер дагы китеп жөнүндө ырларды билесиңерби? Анда мага айтып бергилечи. Саламатсыздарбы менин сүйүктүү ага эжекелерим. Мен Алчыбай Туралиев атындагы орто мектебинин 4-Б классынын окуучусу Сужунова Бегмай боломун. Мен Алыкул Осмоновдун китеп жөнүндө ырын айтып бермекчимин. Сүттөй таза тилеги, деңиздей кең талабы, көктөй тунук акыйкат, анын ар бир барагы. Бир окumuş канча баланын сырларын албай окуп түшүнүш, акылды болуп билимди бар. Кет сөзү сүйкүрдү, бүт кубулуштун ичинде. Үйдөгү бүт жумлардын эркин мени күчүндү. Китеп билбегенди билгизген, бийге сезим киргизген, ак булуттун үстүндө айга жакын бардырган. Китеп менин акыл, китеп менин жакын. Сүттөй таза тилеги, деңизден кең талабы, көктөй тунук акыйкат, анын ар бир барагы. Талайдын жолун көрсөтүп, чакырып турат келчи деп, арамдыктан тазалап,
жакшылыкка эришкен. Ошондуктан баттан бери тердебесинин бирчеси айрып жазып булгабай жакшы сактап кетти. Барат элди азаматтарым, силер аябай китеп жөнүндө билип турбайсыңар. Мен аябай кубанычтамын балдар. Сабагымды жыйынтыктап кетсем балдар. Китеп бул адамзат үчүн эң чоң табылгы. Китеп элдин бай мурастарын муундан муунга өткөрүп, бизге ар тараптан күчтүү инсан болууга, эң татаал сыноолордон өтүүгө көмөктөшөт. Окуу түндө алдыңдагы шам чырак, билим алсаң маңдай ачык жаркырап. Келгиле, китеп окуу менен келечекти куралы балдар. Саламатта калгыла балдар.